Бейөкмөт уюмдарга байланышкан теманы кененирээк түзүүдө талкуулайлы деп турабыз. Бизде студияда конокто саясат талдоочу Алмаз Тажыбай жана жарандык активист Марат Жуманазаров. Саламатсыздарбы? Бар болуңуздар. Студияга кош келипсиздер. Алгач эле суроону Алмаз мырза сизден баштасак. Өлкөдө иш жүргүзгөн ушул бейөкмөт уюмдарды көзөмөлгө алууга эмне зарылчылык болуп жатат? Негиде айтып кетиш керек, мында авторитардык режимдерде баягы эркиндик демократиядан артка кеткен мамлекеттер кандай бир жемкорлуктар менен аралашкандар жарандык коомдорду мындай колго алып контролдогон аракеттер бар. Ошондой эле авторитардык мамлекеттер колго алып койгон жана мыйзамдар менен. Ошол эле биздин коңшулар. Биз Кыргыз Республикасы болсо демократияга алдыга жылган мамлекеттер болобуз. Ошон үчүн эркиндик жанагындай кошумча контроль жактын кажети жок. Анткени мыйзам кабыл алганда ошо мыйзамдар кандай бир көйгөйлөрдү чечкиндүү көйгөйлөрдү чечүү боюнча же болбосо кандай риск факторлорду алдын алуу боюнча мыйзам болуш керек. Тилекке каршы азыркы бейөкмөттөрдүн мамлекеттик эмес уюмдардын мыйзам боюнча биздин конституциялар боюнча жалпысынан ошо мамлекеттик эмес уюмдарга шарт түзүлүп берген. Эгерде кандай бир кошумча ошо бейөкмөттөр жанагындай аккумуляция кылып юстиция министерствосуна жанагындай баяндама берүү, бул дискриминация болуп саналат. Ошондо биз өзүбүздүн конституциябыз мыйзамдарга карама-каршы келет. Керек болсо биздин өлкөбүз эл аралык келишимдерди мойнубузга алганбыз, ошолор дагы стандарттарга жооп бербейт. Ошон үчүн бир жагы Кыргыз мамлекетинин ошо демократияга алдыга жылып баратабыз деп эле дүйнө жүзүнө айтабыз, бирок ошо аброюбуз, репутациябыз төмөндөп кетиши мүмкүн. Анан ошон үчүн текшерүү керек деп ойлойсуз? Текшерүү деген бизде камсыз кылынат. Анткени мен бизде улуттук банк кандай бир акча которулса болсо, шектүү болсо, 25 миң доллардан ашык болсо, биздин салык кызматка, андан тышкары эле чалгындоо, финансылык чалгындоо органына, ошондой эле биздин УКМКга, ошондой эле башка органдарга маалыматтарын берет. Эгерде ошонча жылдан бери мамлекеттик эмес уюмда бир дагы ошондой факт жок, мыйзам түрүндө кандай бир биздин коопсуздугубузга. Мындай айтканда, ошо мыйзам баары менен, толугу менен коопсуздукта дагы ошо мамлекеттик эмес уюмдар алдыга жылыш үчүн дагы кандай бир коопсуздук. Ошон үчүн бул мыйзам бул кереги жок бир жагы. Анткени мен дагы бир жолу айттым. Рахмат. Марат мырза, кийинки суроо сизге болсун. Урматтуу коноктор, бизде эскерте кетсек, убакыт өтө чектелүү, андыктан суроолорго кыскараак жооп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Марат мырза, ушул аталган уюмдардын иш аракеттери чындап эле мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратып жатабы? Буга кандай көз караштасыз? Bizde Kırgızstan'da bardıq mizamlar, өлкөлүк институттар элдин кызыкчылыгына иштеш керек да, негизи. Азыркы сөз болуп аткан бейөкмөттөрдүн түрлөрү болот. Социалдык багытталган бейөкмөт уюмдар болот. Аларды өлкө колдоп жакшы шарт түзүп берсе жакшы болот, албетте. Ошолордун эле катарында атайы даярдык көрүп, саясий иштерге киришип, анысы азга келсе анча-мынча митинг-ситингтерди өткөрүп туруп, өлкөлүк институтта иштеп аткан госинституттарды стагнацияга алып келип атат, коркутушуп, биз ушундай кылабыз, инвестиция алып келдирбей калабыз, гранттарды бууп коебуз, тияк-бияк деп коркутуп, үркүтүп атышат да. Мисалы, ошол эле өкмөттөгү жанагы ачык өкмөт деген программа боюнча иштеп аткан өткөндө отчетун уктуңар. Биз бир жылдык немебизди аткара албай калдык, планыбызды 20% аткардык, 80% аткара албай калдык. Себеби өлкөлүк институттар отчетун бизге толук бербей койду, биз Европага толук отчетубузду бере албай койдук дейт. Демек, биздин өлкөлүк институттар бүт отчетту бериш керек экен дагы, а бейөкмөттөр болсо жабык болуш керек. Жок. Ошол себептен мыйзам азыркы каралып аткан ал керек, себеби буну регуляция кылыш керек. Любой нерсе регуляция болуш керек. Алмаз мырза, ушул сиз жогоруда айтып кеттиңиз, талкууланып жаткан мыйзам долбоору канааттандырбай турганын. Кандай кемчиликтер бар?
Бул жерден кемчилик биринчиден ошо маалымат берген ошо депутат Райымкуловдун мисалы юстиция министрлигине каражат кереги жок дейт. Кантип кереги жок. Анткени мен ошону кабыл алты аякта бир кишини коюш керек. Мындай айтканда бизде 25 миң ашык ошо мамлекеттик уюмдар өздөрүн жанагы 3 салык органдары ошо жанагы эле социалдык фонддук анан стат комитетке жанагы КПЯ сырларында бузулуп атпайбы бизде жарандык кодекс боюнча 34 беренесинде ошолордун баарын бергенде аяка ошо юстиция министрлигинин бир кызматка төлөш керек да. Жалпы Кыргызстан боюнча бул канча кызмат керек? Ошон үчүн анан экинчисинен юстиция министрлигинде мыйзам боюнча конституция боюнча андай укугу жок, функциясы жок. Ошон үчүн бул туура эмес да. Анан дагы бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Эгерде ушу кабыл алса, дагы бир айтып кеткендей эле Кыргызстан баягы демократиялык өлкө эмес деген аброю сылды түшөт. Экинчиден кандай бир коопсуздуктар пайда болот. Анткени мен көбүнчө мамлекеттик уюмдар өз уюмдарын жабылып, мындай бизнес компанияларга алып келет. Анда кантип мамлекет эгерде ошондой эле коопсуз болсо контролго алышы мүмкүн. Анан биз эл аларга дагы бир жолу айтабыз, бул жана карама каршылыктарды айтып атам. Мамлекеттик органдар биздин мамлекеттик эмес уюмдар мыйзам боюнча 5 беренесин боюнча мамлекет эч качан жеке менчикке ошо эле мамлекеттик эмес уюмдардын ичине аралашпаш керек да. Аралашта жана бузуу болот. Бузуу болсо биз укуктук мамлекет эмес болуп кандай бир дагы бир жолу айтабыз, эл аралык мындай айтканда мындай рахмат Алмаз мырза, чоң рахмат. Кайрадан Марат мырза сизге болсун. Ошо бейөкмөт уюмдарга чет элдик тыңчы деген макам берүү дагы сунуштар айтылууда, ушул туурабы? Абдан туура болот. Ошол эле Американы карайлы, мен эсимде жок азыр, бир 30-жылдары эле андай мыйзам кабыл алынган болчу агент деп. Агент деген сөз негизи жаман сөз эмес. Бул агент деген сөз бирөөнүн кызыкчылыгын көздөгөн адам да. Эгерде алар акча төлөсө, албетте анын кызыкчылыгын колдойт да. Ошону агент деп койгон. Ал агент десе эле биз баягы шпион деп көрүп атпайбызбы? Жок, ал агент. Аларга тигилер акча берип атат дагы, шарт рекомендация берип атат. Эми мейли социалдык жакка биз аны жакшы кабыл алабыз. А бирок саясий жакка булар шантаж, откровенный шантажга кирип атпайбы? Ошол себептен биз азыр буларды сотко берүүнү камданууну баштаган атабыз бүгүн эртең. Рахмат. Алмаз мырза, ушул да бир суроо берели. Мүмкүн болушунча кыска нуска жооп берсеңиз, чет элдик уюмдардын салык кызматына ушул эле улуттук статистика комитетине берген маалыматтары эмне себептен ачык жарыяланбай келет? Анткени мен жанагы айтып кеткенде бизде жарандык кодекс 96-жылдын 34 беренеде бул купуя сыр коммерциялык анан бунун баарын ачык койгондо купуя сыр чыгып кетсе, ошо жакта жардам берип аткан өзгөчө мындай маргиналдуу группалар болот, ошондой кичинекей топтор болот. Мисалы оору менен ооруп аткандарга жардам берип атат, же болбосо заңгибап оорулар менен ооруп аткандардын баары ачыкка чыгып калса, алардын жашоосуна коопсуздук мамлекет камсыз кыла албай калат да. Ошого ким жооп берет да. Ошон үчүн купуя сыр эгерде теңчилик болсо, дискриминация эмес болсо, анда бизнес компаниялар дагы ачык чыгарыш керекпиз да. Бирок бизде баш мыйзамыбызда, конституцияда жанагы айтып кеткен мыйзамдарда тыюу салынган. Демек, ошолорду сакташ керекпиз. Эгерде жанагындай мамлекеттик эмес уюмдар каршы эмес, жана кошумча маалымат берүү боюнчачы, бирок эгерде мамлекет кандай салык жактанбы бир жеңилдиктерди берсе, бергенде алар макул болушат. Кошумча ошондой бир сунуштар эметип атат. Ошондо бизде мисалы кайрымдуулук боюнча мыйзам бар, жогорку кеңеште. Ошону кабыл алса, анда мамлекеттик эмес уюмдар кошумча жанагындай маалыматтарды берүүгө даяр да. Рахмат.